Сәлем достар, бұл Қазақ Story Time, біз бастаймыз. Эки тагдыр. Бір бөлік 6 кыздың көз жашы жана таш боор өкім. Күз айынын ызгаарду жели терезенин айнектерин ызылдатып уруп, үйдүн ичиндеги оор, муздак атмосфераны ого бетер суутуп турду. Мештин ичинде отундар шытырап күйүп жатканы менен, бул үйдүн дубалдарында эбак эле, жылуулукта, мээримда калбай калган эле. Айгүл ашкананын бурчунда чоңайгон ичин кармап, үнсүз көз жашын төгүп отурду. Ал 8 айлык кош бойлуу болчу. Анын маңдайында үстөлдүн үстүндө жарым-жартылай желген нан жана муздап калган чай турат. Ал эми конуп бөлмөсүнүн күйөөсү Нурландын жана кайненеси Салима апанын заардуу үндөрү угулуп жатты. Айгүл менен Нурландын баш кашкануна 14 жылдын жүзү болгон. Бир караганда алардын жашоосу башкалардан кем эмес эле. Кароосунда малы, астында унаасы, кенен заңгыраган үй бар болчу. Бирок бул үйдүн эң чоң кайгысы Нурландын намысы, кайненесинин бүтпөгөн арманы болгон ул баланын жоктугу эле. 14 жыл ичинде Айгүл биринен сала бирин 6 кыз төрөдү. 6 кыз, 6 гүл үйдүн жасалгасы, энейин кубанычы. Бирок Нурлан үчүн алар бөтөн элдин бүлөсү, намыстын кентиги катары гана көрүнчү. Кайнененин заары жана күйөөнүн намысы. Жок, мен мындан ары чыдай албайм, деп бакырды Нурлан бөлмөдө ары бери басып. Бүгүн баягы УЗИге барып келдик. Дарыгер дагы кыз деди. Жетинчиси дагы кыз экен. Элдин баары мени шылдыңдап бүттү. Нурландын артында туягы жок, ул калтыра албаган байкуш деп жатышат. Дасторумдун балдары атка минип атасына колканат болуп жүрөт, ал эми менен өмүр бою кыздардын чачын өрүп өтөмбү? Салима апа уулунун сөзүн көштөп, от кылмай чачты. Мен сага башында эле айткам, балам. Бул Айгүлдүн жатны кызга гана жаралган. Мындан сага уул туулбайт. Менин тукумумду улай турган небере керек мага. 6 кызды төрүп берди, эми жетинчисин башыма урамбы? Сенин жашың 35-тен ашты. Дагы качанга чейин күтөсүң? Жигит деген сөзүңдө туруш керек, балам. Же мына келинди кетиресиң, же мен бул үйдөн кетем. Бул сөздөр Айгүлдүн жүрөгүнө канжардай кадалды. Ал 6 кызын тең өз жандай жакшы көрчү. Уулусу Асел 13кө чыккан, ал апасына жардамдашып, сиңдилерин багып, үйдүн бардык жумушун жасап жүргөн акылдуу кыз эле. Эң кичинеки Элнура болгону 2 жашта. Айгүл оор дем алып, ордунан турду да бөлмөгө кирди. Нурлан. Апа. Жалынайын, мындай дебегилечи. Кудайдын берген белеги да бул. Кыздарымдын эмне жазыгы бар. Алар да сенин каның, сенин жаның гой. Нурлан, дарыгерлер жаңылган болушу да мүмкүн гой. Балким уулдур, деп пышактап ыйлады Айгүл. Нурлан көзү канталап аялына жек көрө карайт. Онун көзүндө мурдагы сүйүүнүн, жастык шактагы убадалардын бир да ушкуна калмаган эле. Коондун сөзү уулсуз калды деген намысы онун адамгерчилигин толугу менен жуткан болчу. Мага сенин көз жашыңдын кереги жок, деп акырды Нурлан үстөлдө муштуму менен катуу уруп. Узие жаңылбайт. Сен дайыма кыз төрүйсүң. Мен сенин балким деген сөзүңө 6 жолу ишендим. 7 жолу алданбайм. Менин урпагымды жалгайтын эркек керек мага. Сен менин өмүрүмдү, жаштыгымды кор кылдың. Таш боор өкүм, жамгырлуу түн. Ошол күнү Нурлан ичип келди. Ичимдик онун ичиндеги барлык шайтандарды оятып, ачуусун 100 эсеге көбүттүн. Кеч киргенде күн күркүрүп, күз жаңгыры чала карга айланып жаап баштаган. Нурлан үйгө кирип келип, бөлмөнүн ортосунда ойноп отурган кыздарын көргөндө көзү караңгылашып кетти. Жоголгула көзүмдөн, деп бакырды ал алдында турган оюнчуктарды теуп жиберип. Кыздар коркуп, бурчка барып тыгылышты. 2 жашар Элнура катты ыйлап жиберди. Айгүл ашканадан чуркап чыгып, кыздардын бооруна кысты. Нурлан, сага эмне болду? Балдарды коркутпачы. Ичип келсең барып уктачы.
Нурлан Айгүлдің қолынан жұлқа тартып, оны ешікке қарай сүйрей баштады. Айгүлдің чоңайгон ичине қарамастан, оның қимылында ешқандай аяушылық жоқ әле. Жетті. Бүтті бары. Мен сені менен жашабайым. Кет менен үйімден. Өзімдің қыздарыңды алдағы, төрт тарабын қыбыла, жо бол. Мага уыл төріп бере албаган аялдың керегі жоқ. Нурлан. Әмне деп жатасың? Түн ичинде, мындай суықта 6 қыз менен қайда барам? Менен бойымда бар ой. Кудайдан көрксің болы? Деп жан талаша жалынды Айгүл. Салима апа да бөлмөдөн чыгып келди. Бирок ал уулун тактатуунун ордуна кол кушырып карап турду. Кетерсе кетерсин. Намысы жок катындын бул үйдө орду жок. Төркүнүңө бар, ошол жакта кыздарыңды бак. Менин балам сага алимент төлөп турса, ошого шүгүр кыл деди кайненеси таш боордук менен. Нурлан Айгүлдү эшиктен сыртка муздак тепкичтин үстүнө итерип жиберди. Айгүл ичин кармап, сыргаланып барып жерге кулады. Оның артынан 13 жашар Асел сиңдилерин жетелеп ыйлап чуркап чыкты. Апа, апатайым, деп ыйлады Асел апасын кучактап. Нурлан кыздардын сырт кийимдерин, Айгүлдүн 1-2 башты кийимин сыртка лактырды да. Мындан кийин бул эшикти аттачу болбо. Мен ертең эле ажырашууга арыз берем. Мага уул төрүп бере турган жаш келин алам. Ал эми сен өзүңдүн 6 кызың менен кайда барсаң ошондо бар. Деп үйдүн темир эшигин тарс жаап алды. Кулпунун шырт эткен үнү Айгүлдүн жүрөгүндөгү 14 жылдык жашоосунун, үмүтүнүн, жана сүйүүсүнүн толугу менен талкаланганын билдирген өкүмө. Көчөдөгү үмүтсүздүк, жалгыз жол. Сыртта кар аралашкан жамгыр төгүп, аба ырайы адам төзгүс сууп эле. Айгүл жерден араң туруп, кыздарына сырт кийимдерин кийгизди. 2 жашар Элнураны бооруна кысып, үстүнө өзүнүн пальтосун жапты. 5 кыз апасынын этегине жабышып, суукта калтырап, өкүрүп ыйлап турду. Апа, биз кайда барабыз? Мен ушуп жатам деди 7 жашар Мээрим, тиштери тишине тийбей. Айгүлдүн төркүнү алыс айылда болчу, ата энеси эба каза болгон, ал эми агасы өзүнүн көп бала чакасы менен кичинекей эски үйдө араң жан багып жаткан. Ошол түнү алардын барар жери, таянар тоосу жок эле. Айгүл асманды карады. Жамгыр онун жүзүндөгү көз жашы менен аралашып агып жатты. О, жараткан. Мен сага эмне жаздым эле. Ушул 6 периштемдин эмне күнөөсү бар. Мен аял болуп жаралганым үчүн, мага кыз бергеним үчүн ушундай корду көрүшүм керекпи? Деп ичинен канжылап дуга кылды. Бирок азыр кайгырып отура турган убакыт эмес эле. Балдары ушуп өлүп калышы мүмкүн болчу. Айгүл көз жашын сүртүп, кыздарын жетелеп, айылдын четиндеги эски, кароосуз калган ферманын гыймаратын көздөй басты. Ал жерде Айгүлдүн алыскы тууганы, жалгыз бой жашаган Зейнеп апа бар болчу. Алар батка кечип, караңгыда сүдүрөлүп, Зейнеп апанын эскелеги жеткен үйүнө араң жетишти. Эшикти какканда Зейнеп апа чөчүп чыкты. Айгүл, айланайын, бул эмне кылганыңар? Түн жарымда мындай суукта балдар менен. Нурлан ушул акмактыкка бардыбы? Деп кемпир жакасын устап, аларды тез эле үйдүн ичине киргизди. Зейнеп апа мешке от жагып, кыздарды жылтып ыстык чай берди. Айгүл бурчта отуруп алып, үнсүз көз жашын төгүп жатты. Онун ичи катты ооруп, бели сыркырап жаткан. Бул стресс, коркуу жана суук онун 8 айлык түйүлдүгүнө катты таасир эткен эле. Күтүүсүз толгоо, ажал менен өмүр чеги. Таңга жуук Айгүлдүн ичиндеги оору катты күчөдү. Ал жаткан төшөгүн мыжыгып, антоп жиберди. Зейнеп эже. Менин толгоом башталып жаткан сыякты. Бирок али эрте гой. 8 эле ай болду деп кыйналып сүйлөдү Айгүл. Зейнеп апа коркуп кетип, Айгүлдүн касына чуркап келди. Айланайын, суук өтүп кеткен гой. Мен азыр фельдшерди чакырып келейин. Чыдай тур, кызым. Деп кемпир сыртка чуркап чыгып кетти.
Айгүлдүн жанында 13 жашар Асел қалды. Қыз қорқудан дірілдеп апасының қолын қатты ұстап алған. Апа өлбөчү. Суранам апатайым. Деп ыйлады Асел. Талгоонун азабы адам чыдагыс эле. Айгүл өзүнүн өлүп баратканын сезди. Нурландын таш боор сөздөрү «Сен дайыма кыз төрүйсүң» деген өкүмү мээсинде жаңгырып турду. Балким, чын эле ушул 7-чиси да кыздыр. Эгер мен өлүп калсам, бул 6 кызымдын тагдыры эмне болот деген үрөй учурган ой анын жанын кыйнап жатты. Арадан 1 саат өттү. Фельдшер келгиче Айгүлдүн абалы өтө оорлошуп кеткен. Бөлмөнүн ичиндеги кичинекей кыздар бурчта тыгылып, апаларынын кыйналып жатканын көрүп үнсүз ыйлап отурушту. Күтүүсүздөн Айгүл бар күчүн жыйнап акыркы жолу катуу онтоп жиберди. Бөлмөдө Наристинин ыйлаган үнү жаңгырды. Бул үн өмүр менен өлүмдүн чегиндеги эң чоң жеңиштин үнү. Ошол маалда Зейнеп апа менен айылдык фельдшер эшиктен чуркап кирип келишти. Фельдшер аял дароо Айгүлгө жардам берип, Наристинин кіндігін кести. Бөлмөдө тыныштык орноду. Фельдшер Наристини таза сүлгүгө уруп жатып таңгалып катып калды. Ал Айгүлгө, андан кийин Зейнеп апага карат. Онун көзүндө жаш бар эт. Айгүл, деди фельдшер аял үнү дірілдеп. Айгүл, сен эсиңде бол. Кудай эч качан адилетсиздик кылбайт. Айгүл алсыз көзүн ачып демегип сурады. Ким экен? Дагы бир кызбы? Фельдшер Наристини Айгүлдүн көкүрөгүнө койду. Жок, Айгүл, бул уул. Сен дүйнөгө баатыр уул алып келдиң. 7-чиң эркек бала экен. Бул сөздү укканда Айгүлдүн жүрөгү токтоп калгандай болду. Ал өз кулагына ишене албады. 8 айлык болуп, эрте туулган, бирок үнү заңкылдап ыйлап жаткан бул кичинекей наристе Нурлан 14 жыл бою күткөн. Ошол үчүн аялын муздак көчөгө кууп чыккан уул бала эт. Өзү жаңылган экен. Таш боор күйүү менен кайнене өз намысы үчүн эң кымбат нерсени, өздөрүнүн жалгыз туягын өз колдору менен далага ыргыткан турбайбы. Айгүл баласын жыттап еңирип ыйлап жиберди. Бул көз жаш, кордуктун да, чексиз бакыттын да, тагдырдын таш боор тамашасынын да көз жаш эт. Бирок ал ичинен бир нерсени бекем түйдү. Мен бул баланы Нурланга эч качан көрсөтпөйм. Ал бизди кыздарым менен кошо өлүмгө түрттү. Ал эми бул уул менин гана уулум болот, деп ант берди эне. Бул түн Айгүлдүн жашоосундагы эң оор, бирок эң улуу бурулуш түнү болду. Ошол заматтан баштап 6 кыздын және 1 жас Наристинин тагдыры Айгүлдүн гана мойнунда калды. Ал эми Нурлан бул эң чоң чындыкты канча жылдан кийин, кандай трагедиялуу жагдайда угара алдыда күтүп турган эле эки тагдыр. 2 бөлүк кайтар дүйнө жана көз жаш менен өскөн уу. Эски чатырынан суу тамган ферманын бөлмөсүндө таң атып келе жатты. Терезенин жаракаларынан соккон муздак жел Айгүлдүн бетин сылап өттү, бирок ал суукту сезген да жок. Анын көкүрөгүндө эски жуурканга оролгон кичинекей, кыпкызыл наристе бышылдап уктап жаткан. Бул анын уулу. Өмүр менен өлүмдүн чегинде көчөдө калган муздак түндө жараткандын ага берген эң улуу, эң күтүүсүз белеги эле. Айгүл баласынын жытын искеп көзүнөн аккан ысык жашын токтото алган жок. Бул көз жашта кечээки түндүн кордугуда 14 жыл бою уккан «Сен кыз эле төрүйсүң» деген сөздөрдүн заары да эми гана ойгонгон чексиз энелик бакытта бар болчу. Бөлмөнүн бурчунда бири-бирине ыкташып уктап жаткан 6 кызына карат. Алар да түнү бою ыйлап чарчап көз ирмешкен эле. 13 жаштагы улуу кызы Асел ойгонуп акырын басып апасынын жанына келди. Апа, сизге жакшы болуп калдыбы? Деп шыбырады ал Айгүлдүн жүдөгөн жүзүнөн сулап. Анан көкүрөгүндөгү баланы көрүп көздөрү жайнап кетти. Апа, бул менин инимби? Ооба, кызым. Бул силердин иниңер. Анын аты Улан болот. Ал биздин үмүтүбүздү улайт, биздин каргоочубуз болот, деди Айгүл, кызын бир колу менен кучактап.
Асел инисинин кичинекей манжаларын кармап, үнсүз ыйлады. Ошол учурда Айгүл өзүнө бекем, эч качан бузулгус ант берди. Мен бул баланы Нурланга да, Алташ боор кайнениме да эч качан көрсөтпөйм. Алар бизди ажалга түртүштү. Алар намысты баладан өйдө коюшту. Эми алар бул бакытты көрүүгө татыксыз. Мен балдарымды жалгыз багам, тырмак менен жер казып болсо да, аларды эч кимге кор кылбайм. Биринчи сыноолор эненин күрүшү. Эртеси Зейнеп апа Айгүлгө эски кийимдерден жалаяк жасап берип, колунан келишинче каралашып жатты. Бирок Зейнеп апанын өзүнүн да турмушу жупуну болчу. 7 бала менен бирөөнүн үйүндө көпкө туруу мүмкүн эмес эле. Айгүл түрүптүн кийинки алсыздыгына карабастан, 3-чү күнү эле ордунан турду. Алар айылдын четиндеги ээси көптөн бери карабай таштап кеткен, жарымы урап калган эски тамга көчүп барышты. Айгүл кыздары менен бирге ошол тамдын терезелерин клейленка менен жаап, мешин ылайлап жашоого ылайыкташтырды. Айгүлдүн жашоосу чыныгы тозоктун өзүнө айланды. 8 айлык болуп эрте төрүлгөн улан алсыз, көп ооруган бала болду. Түнү бою баланын ыйлаганы, 6 кыздын тамак сураган көздөрү Айгүлдүн жүрөгүн эзип жиберчү. Ал күндүзү айылдагы байлардын кирлерин жууп, кароосун тазалап, малын саап берчү. Кеч киргенде тийгүчү машина менен түнү бою элдин кийимдерин тигип, тыйын тыпыртапчу. Анын колдору жарылып, көздөрүнүн алды карарып, жашы 35те болсо да элүүдөгү аялдай жүдөп кетти. Улуу кызы Асел мектепти таштап, апасына жардам берүүгө мажбур болду. Ал кичинекей Элнураны жана ымыркай уланды багып, үйдүн отун суусун даярдап, нан жаап, эрте эрезеге жетти. Кыздардын баары бири-бирине өтө мээримдүү, ынтымактуу болуп чоңуюшту. Алар апасынын канчалык кыйналып жатканын көрүп, эч качан жаңы кийим алып бер, таттуу жейин келет деп сурашуу эмес. Эски кийимдерди биринен бирине өткөрүп кийип, нан менен кара чайга шүгүр кылып жашашты. Бул жылдары Нурлан бир да жолу балдарынан кабар алган жок. Ал Айгүлдүн төрөгөнүн да билген эмес, билгиси да келген эмес. 6 кызды төрөгөн катын барып, эркек төрөмөк беле, 7-чиси да кыз болгон шыгар деп, өзүнүн намысына шек келтирбей, Айгүлдү жашоосунан толугу менен өчүрүп салган болчу. Намыстын кулу жана жаңы келин. Ал эми Нурландын жашоосунда Айгүлдү кууп чыккандан кийин дароо эле майрам башталган. Салима апа уулуна, эми саганакта ден соолугу чың, жап-жаш, уул төрүп бере турган кыз алып берин. Элдин алдында намысыңды каргойбуз, деп айылдын эң байкаш, текебер үй бүлөсүнүн кызы Берметке жуучу түштү. Бермет 22 жаштагы сулуу, бирок өтө эрке жана бетбактыгы менен таанылган кыз эле. Нурлан Айгүл менен расмий түрдө ажырашып, Берметке чоң той берип үйлөндү. Тойда Нурлан көгүрөгүн кагып, мына эми менин үйүмдө нагыз эркектин туягы төрүлөт. Мурунку аялымдын жатыны кызга толгон экен, аны менен өмүрүмдү кор кылбай, өз бактымды таптым, деп дастуруна мактанып арак ичип чыр жазды. Салима апа да келинин көзүнө карап, эми мага небере, алтын небере төрүп бересиң деп эпелеп-сепелеп отурду. Алар Айгүлдүн жана 6 кыздын көз жашынын үстүнө бакыт сепилин курабыз деп терең жаңылышкан эле. Кудайдын таразасы так жана кечиримсиз болорун алар ал кезде сезе элек болчу. Тегермендин ташы кайтар дүйнө. Бермет келин болуп түшкөндөн кийин үйдүн чыныгы кажойкеси ким экенин тез эле көрсөттү. Айгүлдөй болуп таң атпай туруп уйсаап карош буруу Берметтин табиятына жат эле. Мен силерге күн болуп келген жокмун, деп бакырды ал бир күнү Салима апага эртең менен чай сураганда. Уулуңуз экөөңүз мени уул төрүп берсин деп алгансыңар. Анда мага жакшы шарт түзүп бергиле. Мен очокто от жагып кир жуубайм. Кир жуугуч машина алып бергиле, малга өзүнчө жумучу жалдап алгыла. Салима апа шок болуп калды. Айгүл 14 жыл бою бир жолу да үнүн көтөрүп, катуу сүйлөгөн келин эле.
Бирок Салима апа уулдуу болом деген сокур үмүт менен бермектин барды кылыктарына чыдап, уулуна айтып жатып малчы жалдатып, келининин оозун карап калды. Бирок убакыт өтүп жатты. 1 жыл өттү, 2 жыл өттү. Берметтин боюна бүткөн жок. Нурландын тынчсыздануусу башталып, үйдө уруш талаш көбөйдү. Дарыгерлерге барышып текшерүүдөн өтүштү. 3-жылы гана Бермет боюна бүтүп, үйдө чоң майрам болду. Нурлан сүйүнгөнүнүн көчкөр союп, айылга түлөө берди. УЗИге барышкан күнү Салима апа менен Нурлан дарыгердин оозун карап, үмүттөнүп турушту. Дарыгер экранды карап, жылмайып: "Куттуктайм. Силерде кыз болот", деди. Бул сөз Нурлан үчүн төбөсүнөн муздак суу куйгандай болду. "Кандайча? Кыз? Жакшылап караңызчы. Жаңылган жоксузбу? Мага уул керек эле го", деп жанталасты Нурлан. "Апарат жаңылбайт. Жапжакшынакай, Дениса кыз экен", деди дарыгер. Нурлан ошол күнү үйүнө келбей, түнү бою ичип жүрдү. Салима апа төшөккө жатып алып, кан басымы көтөрүлүп, ооруп калды. Ал эми Бермет болсо, кыз болсо эмне экен? "Менин кызым ханышадай болуп өсөт. Силердин намысыңар үчүн мен өзүмдү кыйнабайм", деп кыйкырып үйдүн астын үстүнөн чыгарды. Кыз төрөлдү. Андан кийинки 5 жылдын ичинде Бермет дагы 2 жолу төрөдү. Жана экөө тең кыз болду. Ооба, тагдырдын таш боор тамашасы ушул эле. Нурлан уул издеп Айгүлдү 6 кызы менен көчөгө кууп чыккан болсо, жараткан ага экинчи аялынан да жалаң кыздарды берип, анын намысын толугу менен жерге урду. Бул кыздар Айгүлдүн кыздарындай жоош, мээримдүү эмес, энесин тарткан эрке, бетбак жана атасын тарт. Нурлан ичкиликке берилип кетти. Анын мурдагы байлыгы, малы азайып, бизнеси артка кете баштады. Бермет аны күн сайын: "Сен алкашсың. Сенин колуңан эч нерсе келбейт", деп кардоп, үйдүн бардык мүлкүн акырындап өзүнүн наамына өткөрүп ала баштаган. Ал эми Салима апа ооруунун азабынан төшөк тартып жатып калды. Бермет аны карамак түгүл, бир пияла ысык чайды да зорго берчү. Салима апа суук бөлмөдө жалгыз жатып, Айгүлдүн 6 кызын, алардын күлгөн үндөрүн, Айгүлдүн эртең менен жасаган ысык наанын эстеп, үнсүз көз жашын төгөр эле. "Кудайым-ай, мен өз колум менен алтынымды, бактымды көчөгө ыргыткан экенмин го. Кайтар дүйнө деген ушул турбайбы? Өз неберелеримди көрбөй, ушул суук үйдө, келиндин кордугунда өлөмбү?" деп өкүнүчтөн ичегиси үзүлүп жатты. Бирок өткөн ишке өкүнүүдөн пайда жок эле. Ал Айгүлдүн 7-си уул болгонун, уулдун азыр кандай жетип келе жатканын билген да жок, билбей туруп көз жумду. Жылдар учуп, жеткен уул. Арадан 18 жыл суудай агып өттү. Айгүлдүн эски таамы азыр таптакыр башкача көрүнүштү. Үйдүн чатыры жаңыланган, терезелери чоңойтулган, короосунда гүлдөр жайнап турат. Бул Айгүлдүн көз жашы менен мээнетинин, балдарынын ынтымагынын жемиши эле. Айгүл 53 жашка чыккан, чачтарын бубак баскан, бирок жүзүндө чексиз бакыттын нуру төгүлгөн, мээримдүү эне. Анын кыздары эрезеге жетип, ар бири өз ордун тапкан. Уулусу Асел мектепти кеч бүтсө да, жогорку окуу жайына тапшырып, азыр шаардагы эң мыкты ооруканалардын биринде башкы дарыгер болуп иштеп жаткан. Экинчи кызы мугалим, 3-сү экономист болду. Калгандары да жогорку билим алып, апасын алаканына салып багып жатышты. Эч кимиси атасын эстегиси келчү эмес, алардын жалгыз кумири, Кудайы апасы Айгүл болчу. Ал эми үйдүн эң кенжеси, Айгүлдүн көз жашынан жаралган үмүтү улан азыр 18 жаштагы, бою 2 метрге жакын. Кең даллуу, капкара көздөрүнөн от чачыраган, акылдуу жана абдан күчтүү жигит болуп өстү. Улан спорттун күрөш түрү боюнча өлкө чемпиону, ошол эле учурда мектепти алтын медаль менен аяктаган мыкты окуучу эле. Анын мүнөзү токтоо, сөзү аз, бирок иши көп жигит.
Ал апасын жана эжелерин дүйнөдөгү эң ыйык нерсе катары көрүп, алар үчүн тоону тамкурууга даяр болчу. Улан эс тарткана атасы тууралуу сураганда, Айгүл ага, сенин атаң бизди таштап кеткен. Ал биздин жашообузда жок деп гана кыска жооп берчү. Улан эч качан ашыкча суроо берген эмес. Ал апасынын жаш кезден канчалыкты кыйналып, колдору жарылып тийгүүчү машинада отурганын көрүп чоңойгондуктан атасы деген сөздү ичинен жек көрчү. Ошол адам апасына ушунча азап алып келгени үчүн аны эч качан кечирбесин ичинен бекем түйгөн. Бир күнү кечинде Айгүл ашканада камыр жууруп жатканда, Улан артынан келип, апасынын ийининен бекем кучактады. Апаке, менин алтыным. Сиздин колдоруңуз дүйнөдөгү эң кооз колдор, деди Улан апасынын чор баскан колун өөп. Эртең мен шаарга, университетке окууга кетем. Сизге сөз берем, апа, мен чоң адам болом. Сизди эч качан иштетпейм. Эжелеримди да, сизди да дүйнөнүн эң сонун жерлерине алып барам. Сиз менин ханышам болосуз. Айгүлдүн көзүнөн жаш тегеренип, уулунун кең маңдайынан жыттап өттү. Садагам десе, мен сенин амандыгыңды гана тилейм. Сен менин жашоомдун нурусуң, Уланым, Кудайым сени мага бекеринен берген эмес. Сен менин жеңишимсиң, деп шыбырады эне. Ошол учурда ал 20 жыл мурунку Нурландын сенден эркек туулбайт деген сөздөрүн эстеп, ичинен Кудайга 1000 мертебе шүгүр кылды. Эгер Нурлан ушул азаматты көрсө, намысынан жарылып өлөр беле деп ойлоп койду. Бирок тагдырдын сызыгы ушунчалык чиеленишкен нерсе. Ал Айгүлдүн бул оюн тез арада чындыкка айлантууга даярданып жаткан эле. Тагдырдын кесилиши, базардагы учурашуу. Күз айы. Улан шаардагы университетке тапшырып, бош убактысында базарда жүк ташып, апасына кошумча акча салып туруу үчүн иштеп жүргөн. Ал эч кандай жумуштан намыстанчу эмес, анткени апасынын мээнетин актоо анын эң башкы максаты болчу. Ошол эле күнү, ошол эле базарда Нурлан да жүргөн. Ооба, 20 жыл мурун байлыктын жана намыстын кулу болгон Нурлан азыр 55 жаштагы, чачын ак баскан. Бермет бардык мүлктү сатып, өзүнүн атына өткөрүп алып, Нурланды үйдөн кууп чыкканга аз калган. Анын кыздары атасын адам ордуна көрбөй, аны шылдыңдап гана турурчу. Нурлан базарда арзан картошка жана пияз алып жүргөн. Оор мүшөктү, мешокту көтөрө албай, бели сыркырап демигип калды. Мүшөк колунан түшүп кетип, картошкалар жерге чачып кетти. Эх, Кудай-ай! Картайганда ушундай кор болуп калдымбы? Жок дегенде бир уулум болгондо, ушул мүшөктү көтөрүшүп, мага тирек болот элего деп күрсүнүп, Нурлан жерге эңкейип картошкаларын тере баштады. Ошол маалда анын жанына узун бойлуу, кең даллуу, келишимдүү бир жаш жигит келип тактоду. Жигит эч нерсе дебестен жерге отура калып, картошкаларды тез-тезден мүшөккө салып, анан ошол 50 килограммдык мүшөктү бир колу менен эле жеңил көтөрүп алды. Байке, белиңизди оорутуп аласыз. Кайда алып барыш керек? Мен жеткирип берейин, деди жигит Нурланга жылмайып. Бул Улан эле. Өзүнүн канынан жаралган, бирок эч качан жүзүн көрбөгөн, бар экенин да билбеген өзүнүн уулу. Нурлан ордунан туруп, жигитти көргөндө анын жүрөгү бир кызыктай зыр этип кетти. Бул жигиттин көздөрү, каштары, маңдайы Нурланга ушунчалык тааныш, ушунчалык жакын көрүндү. Нурлан өзүнүн жаш кезин, атасынан калган келбетти ушул жигиттен көрүп тургансыды. Рахмат, уулум. Рахмат сага, деди Нурлан үнү титиреп. Машина тигил жакта. Кандай жакшынакай, күчтүү жигитсиң. Ата-энең сени менен сыймыктанат чыгар. Уулум болсо, сендей болсо деп өмүр бою тилейдим эле. Атаң барбы?
Улан мүшікті Нурландың эски унаасына салып жатып, жүзі өзгөріп, кабагын түйді. Менин атам жоқ, байке. Ал бизди эбак эле таштап кеткен. Менин бир гана апам бар, деди улан муздак үн менен, анан колун кагып, артына бурулуп кетип калды. Нурлан унаасына сүйүнүп, узап бараткан уландын аркасынан узакка карап турду. Кандай гана акмак адам ушундай алтын уулду таштап кетет экен. Эгер менин ушундай уулум болсо, мен аны төбүмө көтөрүп, өмүрүмдү арнабайт белем деп ойлоду Нурлан, көзүнөн аккан жашын сүртүп. Ал бул акмак адам өзү экенин, ал эми алтын уул, Айгүлдүн көз жашы менен өскөн наристе экенин билген жок. Бирок тагдырдын оюну муну менен тактагон жок. Нурландын ооруга чалдыгышы жана Айгүлдүн кызы Аселдин ооруканасындагы күтүүсүз кездешүү алдыда күтүп турган эле эки тагдыр. 3 бөлүк ак халатчан периште жана өкүнүчтүн көз жашы. Кыштын ызгаардуу күндөрүнүн бири. Нурландын жашоосундагы акыркы жылуулук, акыркы үмүт эбак өчкөн. Экинчи аялы Бермет анын бардык мүлкүн, үйүн, унаасын өз атына жаздырып алгандан кийин, Нурландын бул үйдөгү орду катардагы кулдун деңгээлине түшүп калган болчу. Анын Берметтен төрүлгөн 3 кызы атасын такыр тоготпой, сен ичкичсиң, сенден уят болобуз деп аны менен бир дастарконгуда отурбай калышкан. Бир күнү кечинде Нурлан катуу ооруп, жүрөгү кармап жыгылды. Анын деми кысылып, төшөктө онтуп жатканда, Бермет тез жардам чакыруунун ордуна жүзүн буруп кетти. Өзүңдүн ичкениңден болду. Мен сага каралба боло албайм, өзүңдүн туугандарыңа чал. Деп кыздарын алып төркүнүнө кетип калды. Үйдүн муздак полунда жалгыз калган Нурлан өлүм менен бетме-бет келди. Эшиктер жабык, жанында суу берер бир да адамы жок. Ошол түнү ал биринчи жолу 20 жыл мурунку Айгүлдү жана 6 кызын жанында көчөгө кууп чыкканын эстеди. Көрсө, мен аларды эмес, өзүмдүн бактымды көчөгө ыргыткан турбаймынбы? Деген акыркы ой менен ал эс учун жоготту. Эртең менен кашунасы кокусунан кирип калып, Нурланды көрүп, дароо тез жардам чакырды. Аны шаардагы эң алдыңкы кардиологиялык борборго, жандандыруу бөлүмүнө, реанимацияга алып кетишти. Ак халатчан дарыгер, жүрүк түтүлген окуя. Шаардык оорукананын кардиология бөлүмүнүн башкы дарыгери 33 жаштагы, өз ишинин чыныгы профессионалы, жүздөгөн адамдардын өмүрүн сактап калган Асел Айгүловна эле. Ооба, ал атасынын Нурлан деген атын эбак эле өчүрүп, паспортко апасынын атын жаздырып алган болчу. Асел 20 жыл мурун муздак тепкичти сиңдилерин кучактап, апа, өлбөчү деп ыйлаган ошол улуу кыз эле. Түштөн кийин Аселге нөмөттөгү медайым кирди. Асел Айгүловна жандандыруу бөлүмүнө абалы өтө оор бир бейтап түштү. Катуу инфаркт. Эч кимиси жок экен, жалгыз. Аты жөнү Нурлан Садыков, карайсызбы? Бул ысымды укканда Аселдин колундагы калеми түшүп кете жаздады. Анын деми ичине тыгылып, көз алдына караңгы түшүп кетти. 20 жыл өтсө да, бул ысым анын жүрөгүндөгү эң терең, эң ооруткан жараны козгоп жиберди. Нурлан Садыков. Менин атам. Бизди ажалга түрткөн адам. Аселдин ичиндеги адамдык сезим менен дарыгерлик ант катуу күрөшө баштады. Ал менин апамды кош бойлуу кезинде көчөгө ыргыткан. Биз ачка калып үшүп өлө жаздаганбыз. Эмнеге мен аны сактап калышым керек деген ой мээсин жеп жатты. Бирок ал терең дем алып көзүн жумду. Мен дарыгермин. Мен адам өмүрүн сактайм. Ал ким болбосун деп шыбырады ал. Асел ак халатын кийип, жандандыруу бөлүмүнө кирди. Керебетте аппараттарга туташтырылып, бети колу шишип, чачын ак баскан кар адам жатты. Аселдин көзүнөн бир тамчы жаш сызылып кетти. Ал атасын тааныды. Бир кездеги күчтүү, текебер, бай Нурлан азыр өлүм төшөгүндө эч кимге кереги жок, алсыз бир бейчарага айланган экен. Асел бардык билимин, тажрыйбасын жумшап, 3 саат бою анын өмүрү үчүн күрөштү. Ооруканадагы сырлашуу, бейтааныш кызына айтылган арман.
2 күндөн кийин Нурлан эсине келип, кадимки палатага катарылды. Анын өмүрүнө коркунуч жок болчу, бирок жүрөгү өтө алсыз эле. Эртең мененки текшерүү учурунда палатага Асел кирди. Анын жүзүндө медициналык беткап, маска бар болчу, ал эми бейжигинде жөн гана дарыгер Асел деп жазылган эле. Нурлан аны тааныган жок. Анын үстүнө алуулуу кызынын жүзүн эбак унуткан болчу. Саламатсызбы, Нурлан байке? Абалыңыз кандай? Жүрөгүңүз кысылып жаткан жокпу? Деп жумшак үн менен сурады Асел, анын кан басымын текшерип. Нурлан дарыгердин жылуу мамилесин көрүп көзүнө жаш алды. Акыркы жылдары ага эч ким мындай жылуу сөз сүйлөгөн эмес эле. Рахмат сизге, кызым. Сиздин колуңуз ушунчалык жеңил экен. Кудай сизге өмүр берсин, деди Нурлан үшкүрүнүп. Анан терезени карап, муңдуу үн менен сөзүн улады. Мен бул ооруканага түшкөнүмө 3 күн болду. Мени сурап бир да адам келген жок. Аялым да, кыздарым да таштап кетишти. Аселдин жүрөгү зыр этип кетти. Бирок ал сырын бербей. Үй бүлөңүз бар беле? Балдарыңыз жокпу? Деп сурат. Нурлан оор үшкүрүнүп жаздыкка башын жөлөдү. Анын ичиндеги жыйналган букту, өкүнчтү кимдир бирөөгө айткысы келип турду. Ал өзүнүн өмүрүн сактап калган бул бейтааныш дарыгерге сырын ачууну чечти. Кызым, мен өз өмүрүмдү өз колум менен талкалаган акмак адаммын. Менин биринчи аялым бар эле, аты Айгүл болчу. Ал мага 6 кыз төрүп берген. Бирок мен, акмак башым, намыстын кулу болуп, сен кыз эле төрүйсүң, мага ул керек деп, аны 8 айлык боюнда бар кезинде, жамгыр төгүп турган түндө 6 кызы менен көчөгө кууп чыккам. Нурландын үнү титиреп, көзүнөн жаш куюлуп кетти. Аселдин колдору калтырап, фонендоскопун, медициналык угуушуу аппаратын чөнтөгүнө салды. Ал атасынын оозунан бул сөздөрдү 20 жылдан кийин угам деп эч качан ойлогон эмес эле. Нурлан сөзүн улат. Андан кийин жаш аял алдым, ул төрүп берет деп. Бирок Кудай мени жазалат. Экинчи аялымдан да жалаң кыздар төрөлдү. Алар мени сыйлабаган, кадырымды билбеген адамдар болуп чыкты. Эми ментип өлүм төшөгүндө жалгыз калдым. Эгер мен ошондо Айгүлдү кетирбегенимде, менин 6 кызым менин жанымда болот беле. Алар азыр чоңоюп, сенин курагыңа келип калса керек. Аларды бир көрүп, кечирим сурап өлсөм арманым жок эле. Айгүл мени эч качан кечирбейт го. Асел беткабынын артында эриндирин катуу тиштеп көз жашын токтотууга аракет кылды. Сен бизди издеген да жоксуңбу? Биз ачка калганда, апам кан кусуп иштегенде кайда элең деп кекиргиси келди. Бирок ал дарыгер эле, бейтаптын жүрөгүнө күч келтирүүгө укугу жок болчу. Сизге азыр капаланууга болбойт. Эс алыңыз деп Асел шашылыш палатадан чыгып кетти. Ал өзүнүн кабинетине кирип, эшикти ичинен кулпулап алып, столго башын коюп, үнсүз бышактап ыйлады. Тагдырдын эң чоң соккусу, уулу жана ата. 2 күндөн кийин. Жекшемби. Бул күнү Айгүл кызы Аселге түшкү тамак, ысык шорпо жана манты жасап, ооруканага алып келмек болгон. Анын жанында, албетте, бою 2 метрге жеткен, кенен даллуу, келишимдүү уулу улан бар эле. Улан апасын колунан жетелеп, сумкаларын көтөрүп, эжесинин жумушуна келишти. Айгүл үстүндө жарашыктуу пальто, чачтары тыкан жасалган, жүзүнөн бакыт жана тактоолук чачырап турган, 53 жаштагы абдан сулуу, нарктуу аял болуп көрүн. Анын мурунку запы көргөн, жүдөгөн Айгүлдөн эч кандай белгиси калбаган эле. Алар Аселдин кабинетине кирип баратканда, Асел аларды коридордон тосуп чыкты. Апа, улан, кандай жакшы келдиңер. Жүргүлө, менин бөлмөмө кирели, деди Асел, апасын кучактап. Дал ошол маалда коридордун аркы башынан, палатадан акырын басып, тубалды таянып Нурлан чыгып келе жаткан. Ал таза аба жутайын деп сыртка чыкмакчы болгон. Нурлан башын көтөрүп алдында сүйлөшүп турган 3 адамды көрдү. Анын көзү биринчи кезекте Айгүлгө түштү.
Жүрігі дүк етіп тақтып қалғандай болды. Бұл жүзді, бұл көздерді ал мен жыл өтсі да танымақ. Айгүл, деп шыбырады Нұрлан өз көзіні өзі ішенбей. Бұл анын бірінші аялы беле. Кантип ушундай кулпуруп, сулуу болып қалған. Анан анын көзі Айгүлдүн жанында турган жаш жигитке түштү. Бұл баягы базарда ага жардам берген, үшөктү жеңил көтөрүп кеткен, өзүнүн жаш кезине кууп кайгондой окшор жигит элек. Менин атам жок, бизди таштап кеткен деген жигит. Нурландын мээсиндеги пазылдар чагылгандай тез бириге баштады. Бул жигит Айгүлдүн жанында турат. Айгүл аны эркелетип жатат. Демек, Нурландын бүткүл денеси титиреп, буттарынан ал кетип калды. Ал дубалды таянып алдыга карай 2-3 кадам таштады. Айгүл, деп үнүн катуураак чыгарды ал, каргылданган үнү менен коридорду жаңыртып. Айгүл Асел жана улам буурулуп карашты. Айгүл Нурланды көргөндө, анын жүзүндө эч кандай коркуу да, сүйүү да болгон жок. Болгону муздак, терең жек көрүү жана аяныч гана пайда болду. 20 жылдык азап төгүлгөн көз жаш, балдарынын ачка калган күндөрү көз алдынан 1 секунда ичинде өтүп кетти. Асел болсо алдыга чыгып: Нурлан байке, сизге басууга болбойт. Палатаңызга кайтыңыз, деди кескин үн менен дарыгер катары. Нурлан Аселге карап шок болду. Сен мени дарылаган башкы дарыгерсиң го. Асел, менин улуу кызым Аселсиңби? Деп илап жиберди Нурлан. Анын жүрөгүнө сайылган биринчи канжар ушул болду, анын өмүрүн сактап калган. Ошол мени кууп чыккан деп сырын айткан дарыгери өзүн кыз экен. Асел муздак гана башын ийкеди. Ооба, мен Аселмин, бирок менин атам жок, ал эбак өлгөн, деди ал кисайтып. Нурландын деми кысылып Айгүлгө карап жүрмөлөдү. Анын көздөрү уландан такыр үзүлбөй калган эле. Айгүл, жалынайын, айтчы мага. Мына бул жигит. Базардан мага жардам берген бул азамат. Бул кимдин уулу? Деп сурады Нурлан 2 колу менен көкүрөгүн басып. Айгүл уландын колунан бекем кармап, Нурландын көзүнө тике карады. Анын үнү ушунчалык катуу, ушунчалык сыймыктуу эле, коридордогу аба тоңуп калгандай болду. Бул менин уулум. Менин 7-чи балам. Сен 20 жыл мурун УЗИдагы кыз, деди. Мага ул төрүбүгүн катындын кереги жок деп, курсагымдагы ушул бала менен мени жаңгырда көчөгө ыргыткансың, Нурлан. Кудай сага ул берген экен, бирок сен өзүңдүн намсыңдын айынан аны көзү сокур адамдай көрбөй калдың. Эми карап ал. Мына сенин издеген уулуң. Бирок ал эми сеники эмес. Бул сөздөр Нурландын төбөсүнөн атом бомбасы түшкөндөй болду. УЗИ жаңылган беле. Айгүлдүн боюндагы бала уул беле. Ошондо ал өзүнүн жалгыз, канынан жаралган уулун, өзүнүн туягын өз колу менен таштандыга ыргыткан турбайбы? Нурлан уул издеп, 2-чи аял алып, бүт өмүрүн кор кылып, жалаң кыздарды төрөтүп бактысыз болуп жүргөн жылдары анын өз уулу, мына ушул 2 метрлик алптай болгон азамат жигит Айгүлдүн жанында өсүп жаткан экен. Жок, мүмкүн эмес. Менин уулум. Кудайым-ай, мен эмне деген акмакмын. Мен өз бактымды өзүм талкалаган экенмин го. Деп Нурлан оорукананын полуна тизелеп кулап түштү. Ал ак чачтуу башын 2 колу менен мыжыгып, өкүрүп, айбанча антоп ыйлап жатты. Анын бул ыйы бүткүл өмүрүнүн, катасынын, намысы менен текебердигинин толугу менен талкаланганынын ыйы эле. Нурлан полдо жөрмөлөп, уландын бутуна жармашмакчы болду. Уулум, балам, мени кечир. Мен сенин атаңмын. Мен сенин бар экениңди билген жокмун. Уулум, деп колун сунду. Улан атасынын алсыз, ыйлап жаткан түрүн көрүп, жүзү карайып кетти. Бул албетте, ал үчүн да чоң шок эле. Базардагы байкуш чаланын атасы болуп чыктыбы?
Бирок уландын жүрөгүндө эч кандай аяуу сезими ойгонгон жок. Анын көз алдына апасынын жарылган колдору, түнү бою ыйлап чыккан күндөрү, эски тамдын муздак дубалдары тартылды. Улан бир кадам артка чегинип, Нурландын колун өзүнөн түртүп жиберди. Мага тийбегиле, деди уландын үнү заңкылдап. Менин атам жок. Менин атам да, энем да ушул менин апам гана. Сиз биз үчүн эч ким эмессиз. Жана эч качан атам боло албайсыз. Улан апасын жана Аселди далысынан кучактап. Жүрүңүздөр, апа. Бул жерде бизге кыла турган эч нерсе калган жок деп, аларды коридор менен алып кете берди. Үчөө тең артына бир жолу да кылчайып караган жок. Айгүлдүн башы бийик. Жүрүшү сыймыктуу эле. Ал 20 жылдык согушта толук жеңишке жеткен болчу. Ал эми Нурлан. Ал оорукананын муздак полунда жалгыз калып, уулум. Менин уулум. Деп колун созгон бойдон эс учун жоготуп кулап түштү. Аппараттардын үнү чырылдап, медайымдар чуркап келишти. Анын жүрөгү экинчи жолу бул ирет физикалык жактан эмес, моралдык жактан биротоло токтоп калууга жакын калган эле. Эки тагдыр. 4 бөлүк кечиккен өкүнүч жана уулдун катаал өкүмү. Оорукананын муздак полунда эс учун жоготуп кулаган Нурлан экинчи жолу жандандыруу бөлүмүнө түштү. Бул ирет анын жүрөгү физикалык жактан эмес, жан дүйнөсүнүн кыйрашынан улам токтоп калууга жакын эле. Дарыгерлердин жан өрөгөн аракети менен ал араңдан зорго аман калды. Бирок ал көзүн ачканда жашоонун ага кереги жок экенин сезди. Нурлан палатанын шыбын тиктеп, үнсүз жаш төгүп жатты. Анын кулагында Айгүлдүн «Мына сенин издеген уулуң». Бирок ал эми сеники эмес деген сөздөрү, жана уландын «Сиз биз үчүн эч ким эмессиз» деген муздак, заңкылдаган үнү кайра-кайра жаңырып турду. Өзү жаңылган экен. Кудайым-ай, мен эмне деген адам болгомун. Өзүмдүн туягымда жалгыз уулумду өз колум менен таштандыга ыргыктан турбаймын ба? Намыс деп жүрүп, элдин сөзү деп жүрүп, бүткүл жашоомду тозакка айланттым деп ичинен кан жутуп жатты. Бир маалда палатага Асел кирди. Ал мурдагыдай эле ак халатын кийген, жүзү токтоо, көздөрүндө эч кандай эмоция жок эле. Дарыгер катары текшерүүсүн жасап, медайымдарга көрсөтмө берип жатты. Нурлан калтыраган колун созуп, Аселдин халатынын этегинен кармады. Кызым, Асел, мени кечирчи. Мен акмак атаңды кечирчи. Апаң айтчы, жок дегенде бир жолу уулумду жанынан көрүүгө уруксат берсинчи. Жалынайын силерге деп антоп көзүнүн жашы куулду. Асел халатын анын колунан акырын, бирок чечкиндүү түрдө сууруп алды. Нурлан байке, мен бул жерде сиздин дарыгериңизмин. Сиздин дарыланууңуз бүттү, абалыңыз туруктуу. Эртең ооруканадан чыгасыз. Ал эми жеке маселелерге келсек, менин атам жок. Сиз биз үчүн бейтап катары гана каласыз. Башка мени да, менин үй бүлөмдү да тынчсыздандырбаңыз, деди муздак үн менен, анан бурулуп чыгып кетти. Бул сөздөр Нурландын жүрөгүнө урулган кезектеги мык болду. Үйдөгү тозок, эки аялдын айырмасы. Эртеси күнү Нурлан ооруканадан чыгып үйүнө келди. Бул экинчи аялы Бермет өзүнүн атына жаздырып алган, мурдагы заңгыраган, бирок азыр куту учкан үй эле. Нурлан басагону аттаганда аны эч ким тосуп чыккан жок. Бермет диванда телевизор көрүп отурган, ал эми кыздары телефон чукулап атасына көз кырында салып коюшкан жок. О, келдиңби? Деди Бермет жактырбай. Оорукананын акчасын ким төлөйт? Менин сага карата турган ашыкча акчам жок. Ичип жүрүп өзүң оорудуң, өзүң чеч. Нурлан унчуккан жок. Ал аялына, анан бөлмөдөгү кыздарына карат. Алар эрке, орой, эч кандай тарбиясы жок болуп өсүшкөн. Нурландын көз алдына 20 жыл мурунку Айгүлдүн мээримдүү жүзү, анын 6 кызынын атасын көргөндө ата келип мойнуна асылып тосуп чыккан күндөр тартылды. Айгүл кандай сонун аял эле.
Анын кыздары да азыр аселдей болуп, баары акылдуу, билимдүү, мээримдүү болуп чоңойгону көрүнүп турбайбы? Ал эми мен эмне таптым? Намыс деп жүрүп ушул жескемпирге кор болдум го деп ичинен сызып, өзүнүн бөлмөсүнө кирип кетти. Ошол күндөн баштап Нурландын жашоосунда бир гана максат калды: Уланды дагы бир жолу көрүү, андан кечирим суроо. Күйгүдөгү ата, уулун алыстан сымалоо. Нурлан Уландын кайсы университетте окуурун издеп тапты. Ал күн сайын эски, жыртык күрмөсүн кийип алып, университеттин алдына барчу. Алыстан дарактын көлөкөсүнө жашынып алып, уулунун сабактан чыгышын күтчү. Улан достору менен күлүп жайнап чыкканда, Нурландын жүрөгү сыймыктануудан жарылып кете жаздачу. Кандай келишимдүү, кандай күчтүү жигит. Бул менин каным, менин балам деп ичинен кубанып, бирок жанына басууга дай алчу эмес. Анткени анын бети жок эле. Бир жолу Уландын спорт сарайында күрөш боюнча өлкө чемпионатынын финалына катышып жатканын укту. Нурлан эң акыркы катардан билет алып, залга кирди. Зал толо эл. Килем үстүндө Улан каршылашы менен күрөшүп жатты. Анын ар бир кыймылы так күчү ашып ташып турду. Алдыңкы катарда Айгүл кыздары менен уулуна сүрүүнчү болуп отурушкан. Улан, алга, деп кыйкырып жатышты эжелери. Нурлан акыркы катарда отуруп алып, көзүнүн жашын агызып: балам, менин уулум. Көтөр аны, чап жерге, деп үнсүз шыбырап жатты. Улан каршылашын жеңип, алтын медаль тагынганда, ал түз эле апасына чуркап барып, медалды Айгүлдүн мойнуна тагып, колун өптү. Бүт зал кол чаап жатты. Бул көрүнүш Нурландын көкүрөгүн тешип өттү. Ал ошол жерде Айгүлдүн жанында отуруп, уулунун жеңишин бөлүшүүгө тийиш болгон ата эли. Бирок ал азыр эч ким тааныбаган, көлөгөдөгү бир бейчара чал болчу. Ал ордунан туруп, үнсүз, башын жерге салып залдан чыгып кетти. Акызымдуу үй жана кечирим суроо. Нурлан мындан ары мындай азапка чыдай албасын түшүндү. Ал эмне болсо да Айгүлдүн алдына барып, тизилип кечирим суроону чечти. Бир күнү кечинде ал Айгүлдүн үйүн издеп тапты. Бул айылдын четиндеги баягы эски таама эмес, азыр ордуна заңгырата салынган, 2 кабаттуу, короосу жарыктандырылган, кооз үй экен. Үйдүн алдында Уланга эжелери алып берген жаңы унаа турат. Нурлан темир дарбазаны акырын какты. Дарбаза ачылып, алдынан Айгүл чыкты. Анын үстүндө жылуу, жумшак халат, жүзүнөн топчулуктун, бакыттын белгиси көрүнүп турду. Нурланды көргөндө Айгүлдүн жүзүндөгү жылмаюу жоголуп, ордун муздак каталдык басты. Сага эмне керек бул жерде? Деди Айгүл, эшикти жабууга аракет кылып. Нурлан эшиктин кармагычына жабышып, Айгүлдүн алдына тизилип кулап түштү. Айгүл, жалынайын сага, кууп жибербечи. Мени кечирчи. Мен акмактын акмагы болгон экенмин. Жаш экенмин, намыстын кулу болгон экенмин. Мен баарын түшүндүм, баарын жоготуп, анан түшүндүм. Мага бир гана мүмкүнчүлүк берчи. Балдарыма, уулума жок дегенде ата деп айтууга уруксат берчи. Мен силерге кул болоюн, караңорду шыпырайын, бирок мени кечирчи. Деп өкүрүп ыйлап Айгүлдүн бутуна башын орду. Айгүл тизилип жаткан күйөөсүнө жогорудан ылдый, эч кандай аяусуз карап турду. 20 жыл мурунку көз жашы, кыздарынын ачкадан ыйлаган түндөр анын жүрөгүн эбак таш кылып салган эле. Нурлан, сен ушул сөздөрдү айтууга кантип бетиң чыдап келдиң? Деди Айгүлүн үнү калтырабай, өтө салкын чыгып. Сен мени 8 айлык боюмда барда, кыштын түнүндө көчөгө ыргытканың эсиңдеби? Улан эрте төрөлүп, пневмония болуп, ооруканада өлүм алдында жатканда, дарыга бир тыйыным жок, элдин бутун жууп иштегенин эсиңдеби? Кыздарымдын кышында кийерге өтүгү жок, биринин эскисин бири кийип, мектептен үшүп келгенин сен көрдүң беле? Ошондо сен кайда элең, ата? Сен башка катындын койнунда, мен уулдуу болум деп шампан атып жаткансың. Нурлан бетин басып, Айгүл, ур мени, тепмей, бирок кечечи, деп боздоду.
Мен сени урбайм дагы, жек дагы көрбөйм. Анткени сен мен үчүн эч кийим эмессиң деп улантты Айгүл. Сен азыр уулуң чоңоюп, чемпион болуп, кыздардын бутуна турганда гана келдиң. Эгер улан төрөлбөгөндө же кыздарым көчөдө калып кор болгондо сен келмек белең. Жок. Сени азыр аталык мээрим эмес, өзүңдүн жалгыз калганың, кор болгонуң гана ушул басогого алып келди. Кет, Нурлан менин балдарымдын атасы, эбак өлгөн. Алардын психикасын бузба. Дала шул маалда үйдүн ичинен улан чыгып келди. Ал дарбазанын алдында тизелеп ыйлап жаткан Нурланды көргөндө анын каштары түйүлүп көздөрүнөн от чачырады. Уулдун өкүмү, сиз менин атамды өлтүргөнсүз. Улан апасын акырын артка тартып өз алдыга чыкты. Анын алып денеси кең далсы Нурландын алдында шыныгы карго чунун дубалындай болуп турду. Апа, сиз киреңиз. Мен өзүм сүйлөшөм, деди улан акырын. Айгүл уулуна ишенип эшиктин ичине кирип кетти. Нурлан уланды көргөндө ордунан тура калып колун созду. Уулум. Уланым. Карачы мени, мен сенин атаңмын. Мен сени көргөнүмө ушунчалык кубанычтамын. Мени кечир, уулум. Мен баарын оңдойм. Мен сага ата болом. Деп жанталасты ал. Улан Нурландын колун катуу түртүп жиберди. Анын үнү Нурландын жан дүйнөсүнө муз куйгандай болду. Тактотуңуз, бул сөздү экинчи менин алдымда айтпаңыз, деди улан тиштерин кайрап. Сиз менин атам эмессиз. Бир тамчы кан берип коюу менен же мени жасап коюу менен эч ким ата боло албайт. Нурландын буттары титиреп кетти. Балам, кандай болсо да сенин тамырыңда менин каным агып жатат го. Мен сенин жаралууңа себепкер болдум го. Улан ачуу жылмайды. Бул жылмаюуда эч кандай жылуулук жок эле. Ооба, каным сиздикидир. Бирок менин жаным,